сыймыгыбызга айлансын. Президент бишкектиктерди кала күнү менен куттуктады. Кыргыз-Тажик чегарасында жер титирөө катталды. Баткен, Ош, Кара Суу округдарындагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын күнү менен Борбор каланын тургундарын жана меймандарын куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчы каланын аймагында байыркы Жүл шаары жайгашканын айтып, бул жерде белгилүү окуялар байма-бай болуп келгенине токтолгон. Биздин замандын 5-6 кылымдарына таандык Жүл шаарынын калдыктарына археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, калыбына келтирүү иштери быйыл да улантылууга тийиш деп жазылат мамлекет башчынын куттуктоосунда. Ошондой эле учурда Бишкекте кыргызстандык 20%-нан ашыгы жашап, административдик аймактык реформанын натыйжасында каланын аянты кеңейип, калкынын саны көбөйөрү айтылган. Мындан тышкары президент буга чейин жол, тротуарлар жасалса, эми имараттардын көрүнүшү жакшыртылып жатканын баса белгилеген. Бишкек Баатырдын ысымын алып жүргөн борбор шаарыбыз ар бир кыргызстандыктын сыймыгына айлансын деп сөзүн жыйынтыктаган өлкө башчы. Ошондой эле президент Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышуудан курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Анда мындай деп айтылат: урматтуу мекендештер, далай кыйын кезеңдерди башынан кечирген Баткендин Баатыр эли 2021-2022 жылдардагы каргашалуу күндөрдө кайратынан жазбай мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тикесинен тик туруп беришти. Бул оор сыноо жалаң эле баткендиктердин эмес, жалпы кыргызстандыктардын биримдигин бекемдеп, кайратын бүлөдү. Башыбызга оор түшүп турган кезеңдеги эр жүрөк азаматтарыбыздын каармандыгы менен эрдигин бизден кийинки муундагы эсинен чыгарбайт деп ишенимдүү айталам. Учурда Кыргыз-Тажик чегара маселелерин чечүү боюнча эки тараптуу мамлекеттик комиссиянын ишинде бир катар алгылыктуу жылыштар болуп жатат. Биз чегара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экенибизди дагы бир ирет баса белгилейм. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болсун, эл журтубузда тынчтык болуп, өнүгүп өсүп өркүндөй берсин деген Садыр Жапаров. Ал арада Кыргыз-Тажик чегарасында 28 апрелде саат 19:28 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институту билдиргендей, жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасында, атап айтканда Бардөбө айылынан 12 чакырым, Ош шаарынан 125 чакырым аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттарында жер титирөөнүн күчү сезилген эмес. 28 апрелде бир мандаттуу 3 округда мөөнөтүнөн мурда Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо болуп өттү. Номер 2 Баткен, номер 7 Ош жана номер 9 Кара Суу шайлоо округдарында добуш берүү кечки саат 20:00 аяктады. 3 округдан 30дай талапкер катышты. Алардын арасынан бирөө гана аял. Шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу төмөн болгонун Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Эң активдүү катышуу Баткен шайлоо округунда катталса, эң аз добуш берүү Ош шайлоо округунда болду. Учурда шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча Кара Суу шайлоо округунда 36,16% добуш менен Илимбек Кубанычбеков алдыга чыкты. Ош шайлоо округунда Бекмурза Эргешев алдыда. Ал 43,80% добуш алган. Ал эми Баткен шайлоо округу боюнча 41,51% добуш менен Бактияр Калпаев алдыга чыккан. Ысык көлдүн жээгиндеги 100 метр аралыктагы мыйзамсыз курулуштар буздурулууда. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Ысык көл районунда жайгашкан пансионаттардын мыйзамсыз деп аныкталган курулмаларынын ээлерине жана ижарачыларына түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Учурда көлдүн четиндеги мыйзамсыз курулуштарды алуу иштери Боз Тери жана Тамчы айылдарында уланууда. Мындан арыда көл жээгиндеги 100 метр аралыктагы мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана аларды буздуруу боюнча иштери уланаары маалым болду. 30 апрелде жеке жактар жана жеке ишкерлер үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертет. Бүгүн жана эртең бардык аймактык салык органдары декларацияны түнкү саат 24:00 чейин кабыл алат.